Өлкө ичинде катталган орчундуу окуялар менен тааныштырып, Ош Бирим телеканалында жумалык маалымат аналитикалык программасы. Студияда кызматта мен Кенжебүй Маматсадыкова. Алгач апта ичинде катталган орчундуу окуялардын топтому менен таанышып алыңыздар. 9 октябрь дүйшөмбү Бишкек шаарындагы аларча көрүстүнүнө вице-премьер-министр Темир Жумакадыровдун сөөгү жерге берилди. Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаев өлкөдөгү ишкерлер менен жолугуп, алардын сунуш пикирлерин укту. Астанада ММА боюнча 5-дүйнөлүк чемпионатында жалпы командалык эсепте кыргызстандык мушкерлер 3-орунду камсыз кылды. 10 октябрь шейшемби Бишкекте жаңы дайындалган өкмөт тарабынан сунушталган портал Таза коом KJ электрондук кызмат порталы сунушталды. Оштун Ноокат районунда улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин 2 кызматкери бычакталып ооруканага түштү. Бишкек шаардык Ленин райондук соту мурдагы баш прокурор Жогорку кеңештин депутаты Аида Салянованын үй мүлкүн мамлекеттин пайдасына чегерүү менен 5 жылга эркинен ажыратууну өкүм кылды. 11 октябрь шаршемби Кыргызстан Казакстан менен чек арасын күзөтүүдө күчөтүлгөн тартипке өттү. Кыргызстан чехиялык Legal Trading компаниясы менен кабыл алынган келишимден чыкты. Тиешелүү токтомго өкмөт башчы кол койду. Бул күнү премьер-министр Сапар Исаков Россия Федерациясынын Сочи шаарына барып, Жогорку Евразия экономикалык кеңешинин жана көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине кирген өлкө башчыларынын кезектеги жыйынына катышты. 12 октябрь бейшемби бул күнү Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу Ош шаарында футбол академиясы ачылды. Кыргыз өкмөтү Оганстандагы 33 памирлик кыргызды көчүрүп келди. Маркум вице-премьер-министр Темир Жумакадыров каза болгон жол кырсыгында КамАЗдын айдоочусу унааны башкара албай калгандыгы аныкталды. 13 октябрь жума өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев Баткенде күч органдарынын кызматкерлерине берилген үйлөрдүн ачкычын тапшыруу аземине катышып жатып, кыргыз-казак чек арасындагы кырдаалдан өлкө эли коркпой тургандыгын билдирди. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттиги спортчуларга бийликти сындоого, конституциялык түзүлүштү алмаштырууга багытталган митинг жана жыйналыштарга катышууга тыюу салды. Ош шаарында дагы бир эс алуу багы оңдоп түзөөдөн өтүп, пайдаланууга берилди. Жуманын башында кыргыз эли Алмазбек Атамбаев айткандай чырактай уулу Темир Жумакадыров менен коштошуп, анын шайлоо боюнча республикалык штабты жетектөө милдети биринчи вице-премьер-министр Толкунбек Абдыкуловго жүктөлдү. Жашоо улана берет экен. Өлкө башчысы да, өкмөт башчысы да жерлерде эл менен жолугушуп, аймактардагы акыбал менен таанышып жүрүшкөн. Бирок 11 октябрга караган түнү Казакстан чек арачылары тарабынан кыргыз жарандарын чек арадан өткөрүүсү татаалдашып, соодагерлердин үрөйүн учурду. Адатта жөн эле ары-бери каттап жүргөн унаалар 2-3 сааттап текшерүүдөн өткөрүлүп, айрымдарына жакпай калса артка кайтарылып жатты. Айрыкча жер жемиш ташыган чоң унаалардын ээлери килтейген чыгашага калам деп эси эки болууда. Казак тараптын эч кандай эскертүүсүз мындай жолго барышына биздин өлкөнүн жетекчилери да түшүнбөй жаткан учур. Коңшу өлкөнүн чек арачылары пландуу текшерүү жүрүп жатат деп расмий маалымат таркатканы менен айрым серепчилер бул нерсеге Алмазбек Атамбаевдин Казак президенти Назарбаевка айткан сын сөзү себеп болду дешүүдө. Айрымдар Атамбаев эми сүйлөшүү жолуна барышы керек дешкени менен өлкө башчысы кече Баткен облусундагы иш сапарында кыргыз эли 3 күндүк блокададан коркпой тургандыгын, чек араны
аны жабуу менен казак тарап ЭАЭБтин шарттарын бузуп жаткандыгын эскертти. Шайлоонун айынан чыккан мындай келишпестик качан чечилет азырынча белгисиз, бирок шайлоо иштери аягына чыкты. Бүгүн жымжырттык күнү, бирок биздин чыгармачыл топ бир айлыкка сары эсеп салганга аракет кылышты. Президенттикке аттанган талапкерлер үгүт жүргүзүү иштерин кечээ аякташты. Берилген бир айлык мөөнөттө алар өлкө башчылыгына аттануудагы максаттарын, келечектеги жасай турган иштеринин жобосун элге тааныштырып чыгышты. Кыргызстанды түп көтөрө кыдырып чыгуу оңойго турбаган иш. Ошондуктан талапкерлер жолугушууларды калк көп жайгашкан аймактарга уюштурушту. Ден тишини деп коебуз 14 октябрь эртең демек. Бүгүн түнкү саат 12-де бардык жерде үгүт иштери токтош керек. Ошол күнү үгүт иштерин жүргүзө турган болсо анын бардыгы арыздаттандардын негизинде сөзсүз түрдө шайлоо комиссиясы тарабынан каралат дагы. Ал боюнча үгүт иштерин жүргүзүү боюнча атайын жумуш топтор түзүлгөн. Борбор шайлоо комиссиясында ар бир аймак шайлоо комиссияда түзүлгөн. Ошолордун сунушу менен комиссиялар өздөрүнүн жыйынтыгын чыгарышат. Үгүт иштерин жүргүзүүдө талапкерлер тарабынан бир топ мыйзам бузуулар катталган. Аларга карата эскертүү берилип, тийиштүү чаралар көрүлгөн. Маселен, бир эле Бабановдун үстүнөн 10дон ашык арыз түшкөн. Талапкердин Онадырда сүйлөгөндөрү боюнча арыз жазгандардын бири Турсунбек Акун талапкер Бабановго эскертүү гана берилбей, шайлоодон да четтетилиши керек деген оюн айтты. Ушундай эле өтүнүштү мамлекеттик дан ишканасынын башкы директору Алга Кылычев да билдирди. Бирок алардын талабы аткарылган жок. Бир ай башта президенттик кызматка талапкер катары 60тан ашуун арыз келип түшкөн. Бирок алардын 13-ü гана мыйзамдуу катталган эле. Талапкерлер Бакыт Төрөбаев менен Камчыбек Ташиев сентябрь айынын аягында шайлоого катышпастыгын билдирип, өз ыктыярлары менен талапкерлигин каттоодон алган. Ал эми Азимбек Бекназаров 12 октябрда шайлоого катышпай тургандыгын билдирген. Бирок добуш берүү кагаздары чыгарылып калгандыктан анын атын алып салууга мүмкүн болгон эмес. Эми өзүңүздөр угуп көрүп аткандар бир топ талапкерлерге Борбор шайлоо комиссиясы тарабынан эскертүүлөр берилди. Бирок эч бир талапкерди каттоодон алып койгон жок. Мына каттоодон алып коюу күнү кечээ бүттү. Эми талапкерлер өздөрүнүн талапкерликтерин алып кое албайт. Шайлоого катышууга 700дөн ашуун эл аралык байкоочулар аккредитациядан өтүшкөн. Алар шайлоонун жүрүшүнө байкоо салып турушат. Көз карандысыз байкоочулар жерлерге бөлүнүп, өз участкаларына жөнөтүлүүдө. Кечээ 13 октябрда Ошко көз карандысыз байкоочулар Борборлук шайлоо комиссиясынын Ош облусундагы жана Ош шаарындагы өкүлдөрү менен жолугушуу уюштуруп, кызыктырган суроолоруна жооп алышты. Да, вот как раз таки новшество в наших выборах это 20, да, вот я просто 20:00 закрывается участок. Бул шайлоодогу үгүт иштеринин мурдагыдан айырмасы көрнөк чанактардын аздыгы болду. Атайын баракчылар да жок эсе. Талапкерлер жарнамалык кагаздарга кеткен чыгымдан үнөмдөп, медиа тармакка көбүрөөк көңүл бургандай. Борбордук шайлоо комиссиясы талапкерлердин укуктарын чектеген жок, бирок айрым мүчүлүштүктөргө жол беришкен. Добушту акчага сатып алуу фактысы катталган талапкерлер бирдей жаза алышкан жок дешет серепчилер. Мисалга, кээ бирки кандидаттарга эскертүү берип коет, экинчи кандидаттарга эскертүү бербейт. То есть мындайча айтканда, биз орусча айтканда единообразие исполнения закона деп атпайбызбы? Мыйзамды баарына тең, мыйзамды аткарууда баарына тең кароо деген норма бузулуп келет бул жерде. Ошондон улам мына биз жарандык коомдун өкүлдөрү ошондон улам биз нааразычылык айтып келебиз. Азыр Кыргызстандын бардык шайлоо участкаларына бюллетендер жеткирилип, биометрикалык аппараттар да коюлган. Президенттик шайлоого карата өлкөнүн аймагында 2300, ал эми чет өлкөлөрдө 37 шайлоо участкасы ачылган. Акыркы тизмеге 3.017.355 шайлоочу кирген. Президенттикке 10 талапкер ат салышууда. Чынарбек Алипбеков, Кудайберди Дыйканов, жумалык аналитикалык программасы. Жума ичинде Чүй облусунун Лебединовка айылындагы номер 2 мектептин 7 класстын окуучусу 28 жумалык кош бойлуу экендиги аныкталды. Бул окуяга байланыштуу мектеп директору өз калоосу менен арызын жазып кызматтан кетти. Сентябрдын соңунда эле Таласта 7 класстын окуучусу көз жарган. 14 жаштагы кыз менен жыныстык катнашка барды деген 18 жаштагы жаранга кылмыш иши козголгон. Расмий маалыматтар боюнча балдарга сексуалдык зомбулук көрсөткөн учурлар былтыркыга салыштырмалуу дээрлик 2 эсеге көбөйдү. 2016-жылы балдарга жасалган 400дөй кылмыш катталса, анын 30дан ашууну сексуалдык мүнөздө болгон. Быйыл жарым жылда эле 400дөн ашык кылмыш иши катталып, анын 50дөн ашыгы сексуалдык
мүнөздүү экендиги кабарланды. Ысык көлдө бир тууган ага эне 27 жаштагы кызды сабап өлтүрдү деген шек менен кармалышы. Нарында 5-класс окуган кыздын асынып өлүшү, эстрада ырчысы Клара Алибекованын милиция кызматкерлери тарабынан шылдыңга кабылышы жогоруда айтылган маалыматтардын далили болуп эсептелинет. Кыздардын адеп ахлагы, эрте төрөт, дарыгерлерден сыртка чыкпаган сырлар Абай Башиевовдун материалында. Кыргыз менталитетинде кыздардын турмушка чыкпай туруп боюна бүтүп калышы өтө жат көрүнүш катары бааланып келет. Ал эми акыркы кездерде окуучу кыздардын көз жарып жатканы коомчулукта кызуу талкууну жаратууда. Учурда кандайдыр бир себептер менен боюна бүтүп калган кыздар жеке врачтарга кайрылып, түйүлдүктө аборт жолу менен алдырып салышат. Адистердин айтымында кардар тууралуу маалымат анонимдүү сакталгандыктан көп фактылар жашыруун түрдө кала берет. Мындан улам мамлекеттик оорукана дарыгерлери көбөй бар экендигин, бирок анын так санын аныктоо мүмкүн эместигин айтышат. 2015-жылы жалпысынан 15 жаштан 17 жашка чейинки аялдардан 209 кош бойлуу болуп төрөгөн. Бул негизинен ошол 0,7% түзгөн да жалпы төрөт 2015-жылы 30.726 болгон. 2016-жылы 30.457 төрөт болсо, анын ичинен 97 кыз келиндер бул 0,3% түзүп, 15 жаштан 17 жашка чейинки төрөгөн аялдар болуп эсептелет. Аборт жолуна баргандардын көпчүлүк бөлүгү жакын эле туугандарынын, тааныш досторунун зордугуна кабылып, же болбосо өз каалоосу менен жыныстык катнашка барышкандар. Кылгылыкты кылып коюп, кайрааны криминалдык жол менен түйүлдүктү жок кылып жатканы бир болсо, мындай кадамга баргандардын ич ара келишип, укук коргоо органдарына кайрылбай койгондугу күнөөлүүлөрдүн жазага тартылбай калып жаткандыгына себеп болууда. Анализдеп көрө турган болсок, мына жыл башынан бери Ош шаарынын аймагында 3 ушундай факты катталып, үчөөнүн тең ушул тиешелүү баягы бул кылмышка тиешеси бар адамдардын үстүнөн тергөө иштери жүрүп, алар болсо Ош шаар сотуна кароого жөнөтүлгөн. Бирок тилекке каршы айта кетүүчү нерсе, бул жерде көпчүлүк учурда зомбулукка ушундай кылмыш ишкерге кириптер болуп калган кыздардын өзүнүн эле жакын туугандары болуп калып атат да. Ал эми ошол кыздардагы ата-энеси жок, же болбосо ата-энеси чет өлкөлөрдө иштегели кеткен, анан өзү болсо туугандарынын үйүндө калган кыздардан болуп жатат. Мындай зээнди кейиткен көрүнүштөрдүн келип чыгуу себептерин айрымдары интернеттин, андагы туура эмес багытта видеолордун жана өспүрүмдөрдүн өзүнүн жүрүм туруму начар экендигинин таасири тийип жаткандыгын айтышат. Ал эми психологдор маселени башка өңүттө түшүндүрүп, анын алдын алуу себептерине токтолушту. Ушундай катуу тарбиялаган семьялар, үй бүлөлөр бар. Даже кызга кол көтөрүп, анан кийин агалары мен сени бала менен турганыңы көрсөм союп коем, өлтүрүп коем, бутуңду сындырам, башыңды жулам. Ошодон кийин дагы боюнда бүтүп калган кыздар бар. Ал тарбия эмес. Мен дайыма айтып келем да, малдын баласын багат, адамдын баласын тарбиялаш керек. А тарбиянын негизинде сүйүү жатыш керек. Ошондо бала ошо сүйүүнү сыйлап, ошол сүйүүдөн, ошо ишенимден, кур калыштан чочулап, жаман иштерге барбайт. Мындан сырткары психологдун айтымында балдардын ар бир жасаган кыймыл-аракеттери үй бүлө башчыларынын мамилелерине да көз каранды. Эгерде үйдө тынчтык, бактылуулук, сый-урмат болсо, жаш наристенин жүрүм туруму да ошого карата өзгөрүлөт. Эгер үй бүлөдө бактылуу үй бүлө болсо, бактылуу үй бүлө деген биринчи эмнеден башталат? Ата менен эненин мамилесинен башталат. Ата эненин мамилеси жакшы жерде, үйдө чоңдордун мамилеси жакшы жерде, балдар эч качан бактысыз болбойт. Балдар эч качан үйдөн качпайт. Балдар өтө жанды кейите турган туура эмес иштерди кылбайт. Ал эми мектеп окуучуларынын мындай кадамдарга барганын коомчулук ар түрүчө кабыл алып, кейлер көрүнүшкө мектеп мугалимдери жооп бериш керек десе, айрымдар көрүнүшкө ата-энелердин үй бүлөдө жетиштүү тарбия бере албагандыгын айтышат. Маселен, жакында эле Чүй облусундагы мектептердин биринде 7-класста окуган кыздын боюнда бүтүп калгандыгы аныкталып, мектеп директору кызматтан кетти. Бирок билим берүү кызматкерлери баланын жүрүм турумуна ата-эненин көзөмөлү көбүрөөк болуусу керектигин билдирди. Чүйдө көрдүңүздөрбү, ушул кыздын боюнда бар экенин 28 недель болгондо билип атышат. Ошого чейин ата-энеси ошол кыздын кандай жүрүш турушу боюнча өздөрү кам көрүш керек эле. Мектепке келгенде мектепте анын мугалимдер мисалы үчүн сен кантип атасың, тияк биягын караганга укугу жок. Аны чечиндирип карап неметкенге. Ошол баланы ата-энеси карап жүргөн үйүндө. Бүгүнкү коомдо кыздар же болбосо жалпы эле аял заты сексуалдык өнөктөш катары бааланып, аларды эне, эже, апа катары кабыл албай калган деңгээлге жетип калганыбызды дин адамдары айтып келишет.
Мындан улам үй бүлөдөгү тарбиянын туура эмес ыкмада берилип жаткандыгы, коомчулуктун, анын ичинде эркектердин аял затына сый урматынын жоголгону, жашы жете элек кыздардын башка колдорго таштап мигрант болуп кетүү, учурда көйгөйдүн көбөйүшүнүн себептери экендиктерин адистер белгилешет. Абайнур Большевиков, Шахрух Иминжанов, Жумалык маалымат программасы. Кыз келиндер темасын улай өлкөдөгү жума ичиндеги дагы бир маанилүү жаңылык Жогорку Кеңештин депутаты Аида Салянованын 5 жылга эркинин ажыратылуусу болду. Ленин райондук соту үй мүлкүн мамлекеттин пайдасына чегергени менен депутат айым жазасын кызы 14 жашка чыккандан кийин өтөй турган болду. Ошентип кыз бала апасын түрмөдөн сактап калды деген да кептер таркады. Кимдир бирөө Салянованын тагдыры ушундай чечилгенине кубанып жатса, айрымдар Улуу Памирдеги 33 кыргыздын нарынга көчүрүлүп келишине кубанып жаткан кез. Өкмөт өкүлдөрү эми алардын ден соолугуна, билим алуусуна шарт түзөбүз деп ишендиришүүдө. Эми канткен күндө да тарыхый мекенине кайтып келип, тойлоп жаткан боордошторубуз Өзбекстандан келген кыргыздарга окшоп ара жолдо калбаса эле болду. Той демекчи, күздүн келиши менен кыргызда той көбөйдү. Мындан улам Ош шаарында эле күн сайын узун кортеж менен жүргөн унаалар, жаштардын кыйкырык сүрөөнү коомдун тынчын алып жатат. Шаар жетекчилери аларга тыюу салган токтом жок экенин айтышса, адистер той мааракелерге чектөө киргизе турган мыйзам кабыл алуу керектигине убакыт жеткенин айтышат. Толугураак кабарчыбыз Арген Нуров айтып берет. Бектур Касымбеков Орусиядан жакында келип үйлөндү. Тойго ал жакта иштеп топтогон 3 жылдык айлык акысын короткон. 3 жылда бөтөн эл, бөтөн жерде недеген гана кыйынчылык көрүп акча тапкан жок. Айтымында ал миграцияда жүрүп, үйлөнүү үлпөткө көп сумма коротпойм деп пландаган, бирок анын оюндагыдан да көп сумма коротулуп кетти. Өзүнүн мерчеми боюнча аз гана чыгаша менен чаккан той өтмөк, бирок ата-энеси жана келин тарап чоң той өткөрүү чечимин кабыл алышкан. Мен жакында эле ошо Россияда, Санкт-Петербургда иштеп келдим. Ошо эл катары убагыбызда келип калды, 27-ге чыганан үйлөндүк, сүйлөшкөн кыз менен баш кошуп. Өзүңөр жакшы билесиңер, азыр той аз акча менен өтпөйт экен. Ата-аналарга айткам, мондайраак эле той кылып эме кылайлы десем, эми бул тойду биз өткөрөбүз, анда сен эме кылба. Эл кандай той өткөргөн болсо биз да ошондой өткөрөбүз. Мурда биз да барганбыз. Ошого жараша чакырыш керек деп 300-400 адам чакырып, көбүнчөсү эле ошо ресторанга, ЗАГСта, кортеждерге, кийим кеченде өзүнө эле мындай көп кетти да. Бектурдун айтымында заманбап той өткөрүү азыр жаштардын талабы. Жылдан жылга тойдун ар түрдүү версиялары пайда болууда. Жаштар коомчулук ысырапкорчулукту токтотуп, чакан той өткөрүү керек деген пикир көз караштарды билет. Соңку убактарда Бектурга окшоп, Ошто 10го жакын автоунааны тизип алып, үлпөт өткөргөндөр көбөйдү. Мындан 2 жыл мурун шаардык мэриянын үлпөт унаалардын санын 5тен ашырбоо боюнча токтому чыккан. Мындан сырткары Борбордук аянттагы өчпөс от жана энелердин көз жашы монументалдык эстеликтердин жанында көңүл ачууга да тыюу салынган. Бирок ал токтомдор негедир аткарылбай, жергиликтүү бийлик аны көзөмөлдөбөй койду. Мэрияда шаардын коомдук коопсуздугун көзөмөлдөгөн Турсунай Айтматованын айтымында ызы-чуу жараткан той топурларды азайтуу, аны болтурбоо максатында шаардык кеңеш эч кандай убактылуу болсо да токтом чыгарбай келүүдө. Тилекке каршы мына ушу шаар эстеликтин айланасында күн сайын ушундай жаштардын тойлору белгиленет. Келип бул жерде биздин жаштардын тойлоруна келген коноктор, алардын достору, жарлары дегенде келишип, күн сайын ушу ыйлап турган эненин эстелигинин жанында жакшы каалоолорду айтышат бири-бирине. Албетте каалоо айтылгандан кийин кичине бөтөлкөлөр ачылып, шампанскийлер да ачылат, башка спирттик ичимдиктер ачылат экен. Биз дагы Ош шаарынын мэриясынын аппараты, атайын кызматтары чыгып, ушу коомдук коопсуздукту бекемдөөгө, камсыздоого, биз ар тараптан көмөк көрсөтүүгө, ушу күн сайын ушул иш-чараларга катышабыз. Экономисттердин маалыматында быйыл жыл башынан бери Кыргызстанга сырттагы мигранттардан 1 миллиард 800 миллион акш доллар өлчөмүндө акча которулган. Анын дээрлик жарымы той аштарга жана жамандыктарга жумшалган. Алар билдиргендей, ысырапкорчулук боюнча коомдо жеткиликтүү талкуулар жана түшүнүктөр бар. Болгону аны тартипке салуу үчүн эми мыйзам керек болуп жатат. Биз мамлекеттик каналдардан, башка жерлерден бул маселени талкуулай берип ушул учурга келдик. Ошондуктан эми бир конкреттүү, реалдуу бир кадамдарга барышыбыз керек. Ал үчүн мен айтат элем, мамлекет тарабынан, Жогорку Кеңеш тарабынан ушундай бир демилгелер көтөрүлүп, мыйзам
мамлекеттин алкагында сөзсүз чектөөлөр болуш керек. Ошондо кандайдыр бир деңгээлде бул нерсенин мамлекеттин ошону жасаганга каалоосу бар экендигин көрсөтүшүбүз керек. Үгүттөө иштерин жүргүзүшүбүз керек. Ошол сарамжалдуу жашоо образына үйрөтүү боюнча үгүттөө иштерин жүргүзүшүбүз керек. Анан эгерде чын эле өкмөт ошол нерсени ишке ашырганга кызыкчылыгы болсо, аны мыйзамдык деңгээлде, мамлекеттик деңгээлде ошол өкмөт башчыларынан баштап ошол ысырапкерчиликке жол бербешибиз керек. Эми тойго коротулчу болжолдуу чыгымдарды эсептеп көрөлү. Кыздын калыңы 80 миңден 200 миң сомго чейин. Автоунаа ижарасы лимузин болсо 7 миңден жогору турат. Үлпөт көйнөк 10 миң сомдон 80 миң сомго чейин. Бала толук стандарттуу кийинемдесе 20 миң сомдон 40 миң сомго чейин акча коротулат. Ресторан бир адамга 150 сомдон 500 сомго чейин. Ал эми ресторандын дастарконуна 100 миң сомдон 200 миң сомго чейин коротулат. Тамадалар той сезонунда 6 миңден 20 миң сомго чейин чыгат. Бийчилер 3 бий үчүн 2 миң сомдон 8 миң сомго чейин акча сурайт. Фотографтар 2 жаштын сүрөт альбомун чыгарып берсе 10 миң сомдон 20 миң сомго чейин акча сурайт. Ал эми 2 жаштын тоюн баштан аягына чейин толук кандуу тартуу үчүн видеого 10 миңден 70 миңге чейин сурашат. Ошентип жалпы чыгым болжол менен 400 миңден 500 миң сомго чейин болот. Кошулушуп 2 жаш жүк болуптур жар-жар, кубанышып эл журту котконуптур жар-жар. Учурда жерлерде адамдар өлүм житим болгон учурда сарамжалдуулукка карай баратат. Азырынча тойдо гана ысырапкорчулук сакталып калган. Адистердин айтымында бир жылда үйлөнүү үлпөт тойлорго 1 миллиардтан ашуун каражат коротулат. Аз чыгым коротуп чакан той өткөрүү дээрлик каттала элек. Арген Нуров, Кудайберди Дыйканов, жумалык аналитикалык программасы. Жыл башынан тарта кыргызстандык мигранттар өлкөгө 1,5 миллиард доллар которду. Улуттук банктын маалыматына ылайык, бул былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 320 миллионго көп. Адаттагыдай которуулардын басымдуу бөлүгү Россия жана Казакстанга туура келет. Калганы алыскы чет мамлекеттерден. Мына ошентип Кыргызстандын казынасынын сезилерлик бөлүгү чет элде жашап жаткан мигранттардын эсебинен толукталып жатат. Мындай суммадагы каражат чет элден келип жатканда сырттан караган адам үчүн жашоо жакшырышы керек эле. Бирок өлкөдө социалдык муктаждыктын айынан насыя алып, анын азабын тарткандардын саны көбөйүп жатат. Азыркы учурда банктардан карызы бар жарандардын саны Кыргызстан боюнча 600 миңге жетти. Ош облусу боюнча 65 миңден ашуун адам кредит алган. Бул көрүнүш карапайым калктын дээрлик көпчүлүк бөлүгү банктардын кирешесин көбөйтүп жатканы деген сөз. Финансылык сабаттуулуктун жоктугунанбы, айтор банктарга алданып, үй жайынан айрылып калган жарандар да жок эмес. Кененирээк кесиптешим Чынарбек Алипбековдун материалында. Ирселат Узакова мындан 5 жыл мурун өз үйүн күрөөгө коюп, тааныштарына 300 миң сом мөлчөрүндө кредит алып берген. Натыйжада ал адамдар алынган кредитти төлөөдөн баш тартышып, Ирселат айым өзү төлөгөнгө туура келген. Алынган сумманын 175 миң сомун Ирселат айым өзү төлөгөн. 125 миң сомун кредитти алдырган таанышы төлөп, үйдү күрөөдөн чыгарып бермек. Бирок ал адамдар акчаны төкпөгөндүктөн үйдү банк 480 миң сомго сатып жиберген. Өз үйүн кайтарып алуу үчүн банк кызматкерлери 580 миң сом сурап жатат. Мен элге жардам берем деген максатта өзүмдүн кредитим жок эле. Бирөөгө мейли мен сага кредит алам десе, үйүмдө өткөзүп бериппин. Мен өткөзүп беришти ойлоп аппын дагынчы, булар жалган айтат, мени алдайт деген ойго болгон эмес да, каар адамдар болгон. Олорго ишенип өткөзүп бергенден кийин олордун максаты менин үйүмдү тартып алыш экен. 1 жылыны сен төлө, 2 жылыны биз төлөйбүз деп туруп төлөбөй койду. Мен 1 жылыны төлөп туруп, мен төлөп бүттүм деген максатта жүрсөм, мени азыр үйүмдү банк сатып бериптир. Капитал Инвест банк. Азыр ол балдар келип мени коркутушуп атат. Улуттук банктын билдирүүсүндө азыр Кыргызстанда кредити бар 600 миң жаран каттоодо турат. Ал эми Ош облусунда кредит алган 65 миңден ашуун жаран бар. Алган кредиттерди туура жана пайдалуу жолго иштетүү керек деп белгилешет банкирлер. Эми негизинен мыйзам түрүндө жанагы күрөөгө коюлган кредит алып атканда күрөөгө сөзсүз бир нерсе коюлуш керек. Эгер ошол сиз айтып кеткендей жанагы төлөй албай калган учурда банк аны тартып алганга укугу бар. Ал банкты тартып алып туруп, кайра ошону сатып, тиги карызын өндүрүүгө
шарт түзүп бере турган нерсе да. Аны мындай алганда туура пайдаланыш керек, эң негизгиси. Керек максатына колдонуп ала берсе болот. Кепилдиги жок тааныштарынын кесепетинен 125 000 сом үчүн үйүн тартырып жиберген Ирсилат айымдай жарандар коомчулукта бир топ кездешет. Мунун бардыгы финансылык сабаттуулуктун жоктугунан дейт серепчилер. Финансылык сабаттуулугунун жоктугунан, анан өзүнүн ишине өзү кайдыгерлик жасагандыктан. Мен айтып атпаймынбы, жана жогоруда айткандай, жана келишимди, договорду түзгөндө шашылыштан биз ошо договорду толук окубай эле кол коюп салабыз да. Кийин келгенде мынанча процент менен алгансың, жок мен мынандай деп ортодо эки жактуу процесс келип чыгат. Экинчи жагынан банкты да туура түшүнүш керек. Керектөөчүлөр алган кредитти кандай гана стихийный бедствие болуп кетсе, жанагы жаратылыш шартынан убагында арыз жазса, банктар да ал боюнча жеңилдик беришет. Ири өлчөмдөгү кредиттер көбүнчө ипотекалык үйлөрдү алууда берилип жатат. Андан башка бизнес кылууга да ири суммадагы кредиттер берилген. Ош шаарында өкмөт тарабынан 362 батирдин 348-и 6%дан муктаждарга ипотекага берилген. Андан сырткары 456 үй бүлө материалдык каражатын табууга мүмкүнчүлүгү жок экендигин айтып, бекер үй берүүнү өтүнүшкөн. Бирок кыргыз өкмөтү тарабынан бекер берилүүчү турак жайлар каралган эмес. Биздин өлкөдө айлык маянанын аздыгынан жарандар ипотеканы да ала албай жатышканын серепчилер билдиришти. Эми азыркы учурда кандай болуп атат? Ипотекалык кредит Кыргызстанда азыр только көбүнчө эле үй алуу боюнча токтоп калып атат. Үй алгандар да жакшы. Эми мындай карап көрсөк, азыр үй алгандардын баардыгы эле жаңы түшкөн үйлөрдөн албай атышат да. Болгондо дагы эски үйлөрдөн алышып, анын себебени баасы төмөнүрөөк. А төлөө жөндөмдүүлүгүнө караганда, ошол кардардын төлөө жөндөмдүүлүгү бул жерде эске алынбайт. Көбүнчө эле кредиттер азыр баягы ипотекалык кредит алып атканда мамлекет тарабынан азыр жакшы пайыздарды айтып атат, 6% депчи. А бирок анын биз экинчи жагында карашыбыз керек да, анын төлөө жөндөмдүүлүгү кандай болот? Карапайым элдин финансылык сабаттуулугун арттыруу максатында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жана бир нече коммерциялык банктардын ортосунда 9 октябрдан 31 октябрга чейин бүткүл дүйнөлүк аманат күнүнө карата түшүндүрүү акцияларын өткөрө башташты. Анда карапайым калк банк кызматкерлери тарабынан каржы маселесиндеги түшүнбөгөн суроолорго жооп ала алышат. Иш чаранын жүрүшүндө ар түрдүү лекциялар окулуп, каржы сабаттуулугу боюнча ачык эшиктер уюштурулат. Финансылык сабаттуулук боюнча Улуттук банк ар жылы ар кандай иш чараларды өткөрүп келип жатат. Быйылкы жылы ушул 31 октябрь күнү бүткүл дүйнөлүк жана жыйын топтоо күнү белгиленип жатат. Бул бүткүл дүйнөдө өткөрүлүп жатат. Ошо менен бирге Улуттук банктагы коммерциялык банктар менен Кыргызстанда дагы быйыл өткөрүлүп жатат. 9 октябрда бул программа старт алды. Улуттук банктын Ош областык башкармалыгы облус боюнча 13 миллиард 144 миллион 23 миң сом кредитке берилгенин белгилейт. Анын 31,10% айыл чарба жана кайра иштетүүгө, 29,24% соода сатык багытына, 11,20% буюм тайымдардын Азияга алууга, 10,51% ипотекалык кредиттерге, 5,35% өнөр жайга, 3,73% курулуш тармагына, 8,87% жана башкаларга жумшалган. Чынарбек Алипбеков, Самат Сайдаматуулу, Кудайберди Дыйканов, жумалык аналитикалык программасы. Эгемендүүлүк алгандан бери кыргыз бийлиги спорт жаатына колдон келишинче көңүл буруп келди. Дүйнөлүк олимпиадаларга катышып, өзгөчө күрөш балбандары менен боксчулар ийгилик жаратышты. Азыр да жаратып жатышат. Бирок коңшу өлкөлөргө салыштырганда Кыргызстан футболго кийинчерээк көңүл буруп, соңку 5-10 жыл ичинде Азия континентинде курама командалар менен беттешип жатышат. Ага улай кыргыздардын арасында да футбол күйөрмандары пайда болду. Муну Ош жана Бишкекте өткөн Азия мамлекеттери менен беттештерди көрүп жатабыз. Жуманын аягында Кыргызстанда футбол тарыхында өзгөчө сыймыктанарлык иш-чара болду. Тактап айтканда, Кыргызстан тарыхында биринчи жолу Ош шаарында футбол академиясы ачылды. Эми академияда 6 жаштан жогорку балдар машык алышат. Учурда 84 өспүрүм тандалып алынды. Анын ачылуу аземине президент Алмазбек Атамбаев келип катышып, дүйнөгө белгилүү спортчулар чыксын деген каалоосун айтты. Толугураак кийинки материалда сөз болот. Атамбаев президент болуп турган мөөнөтүндө Ошко акыркы ирет келип олтурат. Анын иш сапарына футбол академиянын ачылуу салтанаты туш келди. Ачылуу аземде өлкө башчысы бул мекемеден Кыргызстанды дүйнөгө тааныткан футболчулар чыксын деген каалоосун билдирди. Ошону менен катар президенттик фонддон 500 миң сом көрүндүк тапшырды. Пусть наши дети только радуются, играют в футбол, бильярд,
хоть что играет, но пусть радуется. Я очень вас всех люблю, но берегите мир. Моя просьба. И пусть этот центр, конечно же, приносит много радости. Konuş, cali olsun. Rahmatlarınızlar. Чуть не забыл, разволновался. Конечно, göründük 500 000 Semet'e. Белгилүү болгондой, Кыргызстандын футбол федерациясы 2012 жылы эл аралык FIFA клубуна кайрылган. Алар өтүнүштү кабыл алып, Кыргызстандын аймагына футбол академиясын куруу үчүн $1 миллион бөлүп берген. Ачылып жаткан мекеме эл аралык стандартка толук жооп берет, дейт федерация өкүлдөрү. Бул академия коммерческий да болот. 13 жашка чейин коммерческий болот. 13 жаштан кийин балдардын өзүнүн шыгы барбы, таланты барбы, ошол жаштан нары көрөлү деп атабыз. Ошол жерден тамдап, шыгы барган, таланты бар балдарды өзүнчө берге жаткызып, көңүл буруп, ошондой бир группаларды түзөйүн деп атабыз. Башка балдар коммерческий жактан деле келип окуй берет да. Академияга авто кырсыктан каза болгон футболчу Асылбек Момуновдун ысымы ыйгарылган. Мекеменин дагы бир өзгөчөлүгү сырттагы аталышынан тартып бардык каналардын аттарын кыргыз тилинде жазган. Мында бир убакта 80 баланын машыгуусуна жана жашоосуна толук шарт түзүлгөн. Мындан сырткары 1000 бала сырттан келип кетип машыкса болот. Азырынча Бразилиядан 2 машыктыруучу келди. Мекемеде 60 орунду ашкана жана 20 бөлмөлүү жатакана бар. Мындан башка медициналык бөлмө, жуунучу, компьютер ойноочу каналары жана Wi-Fi байланышына уланган. 84 адам жаш таланттар ушул жакта бир убакта жашай алат. Бул эмки жылдан же келечекте биз пландаштырып атабыз. Ушул 3 областтан жакшы таланттарды ушул жака чогултуп жашап, мектебинде азыр Ош мэриясы менен сүйлөшүп, ушул мектептин да чечип бериш керек болуп калат. Жана ушул жерде тамактануу ашканасы да бар, бүт жагдайлар түзүлгөн футбол таланттарын өстүрүү боюнча. Жаңы ачылган футбол академияда азырынча толук шарт бар. Эми балдарды дүйнөлүк стандарт менен машыктыруу деген чоң максат турат. Ачылуу аземинен кийин федерация жетекчилери Кыргызстанга 2 күн мурун келишкен машыктыруучулар менен тааныштыруу маалымат жыйынын өткөрүштү. Айтымдарында жаш футболчуларды 3 адам машыктырат. Алар бразилиялыктар Оливейра жана Карлос Энрике жана кыргызстандык Анарбек Ормонбеков. Бразилиялык Оливейра өзүнүн максаттары тууралуу айтып берди. Мен Кыргызстанга келгениме кубанычтамын. Ош шаарына биринчи жолу келип жатам. Буга чейин иш процесси менен көбүрөөк Бишкекте болдум. Мени Кыргызстандын жаштарынын курама командасына машыктырууга коюшту. Кыска убакыт болсо дагы Оштогу жаштарды көрдүм. Жакшы оюнчулар бар экен. Алдыда футбол академиянын жаштарын үйрөтүүгө чоң иш турат. Кыргызстандын футбол федерациясы алдыда Бишкекте жана Ысык көлдө футбол академияларын куруу ниеттери бар. Ош шаарындагы академияга балдар Ош жана Жалалабад, Баткен аймактарынан келишкен. Албетте ар бир балага акы төлөнөт, бирок канча суммада экени жашыруун бойдон калууда. Эң башкысы футболго кызыккан жана таланттуу балдар келечекте дүйнөгө белгилүү футбол клубтарына кошулуп ойносо болот. Арген Нуров, Кудайберди Дыйканов, жумалык аналитикалык программасы. Бул аптадагы орчунду делген окуялар болду. Жараткан бизди жагымдуу жаңылыктар менен жолугуштурган болсун. Кайрадан кийинки ишембиде ушул сааттарда жолугушканча аман туруңуздар.